Аялдардын иштөөсүнө тыюу салынган тизме 2003 жылы кабыл алынып, анын ичине 456 кесип кирет. Алар химиялык, тоо кен өнөр жайы жана кыйын оор шарттагы жумуштар. 2019 жылы мекеме аралык комиссия түзүлүп, ал эмгек кодексинде аялдар аткарууга болбойт деп белгиленген кесиптердин тизмесин жокко чыгаруунун үстүндө иштеп жатат. Бул үчүн эксперттик топ атайын мыйзам долбоорун даярдоодо. Эми ага ылайык эмгек кодексиндеги аялдардын ишин чектөөчү норманы жокко чыгаруу сунушталат. Параллельно нормативно-правовой. Биз азыр укуктук акт иштеп жатабыз. Ал кош бойлуу жана бала эмизген аялдардын ишин жөнгө салат. Бирок кооптонуулар дагы бар. Аялдарга иштөөгө болбойт деген жумуштар тизмесин жокко чыгарсак, акча табууга аргасыз болгон айымдар дагы бар бизде. Алар кыйын жумуш аткарып, өздөрүнүн ден соолугуна зыян алып келиши дагы мүмкүн. Эмгек кодексинде чектөө болгону менен турмушта чектөөчү тизме иштебейт. Эксперттик топтун мүчөлөрүнүн айтымында тизме жокко чыкса дагы эмгек рыногунда жумушсуздук маселеси чечилбейт. Сейчас технологии работают. Азыркы санарип жана технологиялар заманында жумуш шарты дагы дээрлик жакшырган. Аялдардын жумушун чектеген тизме жокко чыгарылып же жок дегенде кыскартылып, айымдар айлык акысы жогору иш табууга мүмкүнчүлүк көбөйсө жакшы болмок. Анткени тыюу салынган кесиптердин баарынын айлыгы жакшы. Бул тизме болгондуктан өлкөбүздүн айымдары расмий эмес секторго же миграцияга кетүүдө. Эмгек кодексиндеги аялдардын ишин чектөөчү норма Кыргызстанда гана эмес, КМШ өлкөлөрүнүн көбүндө бар. Ал эми Кыргызстанда жумушка жарамдуу эркектердин 70%-нан ашыгы жана аялдардын жарымынан азы гана эмгектенет. Бул көрүнүш аялдардын иштешине жана өлкөнүн экономикасына өз салымын кошушуна тоскоолдук жаратат. Базар экономикасында жашап аткандан кийин мүмкүнчүлүктөрдү баарына тең беришибиз керек. Ар бир аял, ар бир эркек өзүнүн соолугуна жараша, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жанагы ар кандай жумушту, кызматты өздөрү ушундай тандап алуу шарты бизде мындайча айтканда болуш керек. Бүгүнкү күнү жана биз айткандай бир топ мамандыктар, профессияларга мындайча айтканда чекит коюлуп, ошо аялдарга аерде иштегенге болбойт деп. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда айыл жергесинде жашаган аялдардын арасынан 43% иштесе, шаарда бул көрсөткүч 50%га жетет. Аялдар арасында жумушсуздук 25-29 жаштагылар арасында күч алган. Тагыраагы бул курактагы эркектердин 89% иштеп жүрсө, аялдардын 45%-нын гана жумушу бар. Буга жумуштун жоктугу эмес, кыздардын турмушка чыгып балалуу болушу дагы себеп. Максат Леспеков, Адилет Марсбеков, 5 канал.